Шашпаш келеді, экранға. Привет, байда. Бүгін съемка қайырды болады, Мұқа? Шығарғалы шыға болды, же қандай? Жоқ, бермей қалдым. Мен отырайын. Машинаның чегі жанып қалып тұр, не қылабыз, Мұқа? Сіз қалып барып айлы өзіңіздің Университетке оралы, университетті оңдықтаулы? Та? Өзіміздің автотранспорт институтында. Азыр біз машинаны өзіміздің автотранспорт институтындағы диагностикалық лабораторияға алып келдік. Ушул жерден өзіміздің ағайларыбыз көріп берет. Біз менен алыстабай чоң болуп турсаңыздар, кызыктын баары алдыда болот. Азыр біз унаабызды өзүбүздүн уналарды диагностикалоо лабораториясына алып келдик. Азыр өзүбүз бул агайларыбызга тапшырабыз. Ушул жерден машинаны өздөрү карап оңдоп беришет. Иштелүүчү биздин лабораторияда колдонуучу диагностикалык аппараттардын түрү бул Launch X431 деген маркасы менен келген. Башкалардын айырмасы бул мультимаркалык каражат болуп эсептелет. Негизи диагностикалар 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси дилерский, анан кийин мультимарочный, анан кийин мобильный аталат. Биздин колубуздагы бул мультимарочный бардык маркаларга түшө берет, бардык унаалардын бузулган жерлерин аныктап бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Бул сканердин негизги өзгөчөлүгү бул программалык чип күлүштөрдү программа жазууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде көрүп турганыңыздардай эле студенттер автоунаанын кыймылдаткычы боюнча кеңири маалымат алышууда. Бул дрёсельный заслонка, уну тазалап туруп, ордуна койгондон кийин машинанын оборот ойношу мүмкүн. Аны диагностикадан көргөндө бул оборот жоголбошу мүмкүн ойногонучу. Анан буну өзүбүздүн метод менен эки клемманы алып туруп, буну 60 секунд бири-бирине тийгизип турсак, бардык ошибкалар сброс болуп кетет. Өзүбүз эле университетибиздеги автотранспорт жана энергетика институтунун агайлары менен студенттери ушинтип машинабызды оңдоп берди. Ушуну менен биздин чыгарылышыбыз аяктады. Машинаңыздар бузулбасын, аман болуңуздар.